Айнура Айбатова Өзгөн районунун Сузактагы карылар үйүнө келип жашап жатканына 2 жылдан ашты. Жашы 55-ти таяп калган Айбатова бул жерге өз каалоосу менен келгенин айтат. Айтымында ата-энеси кайтыш болгондон кийин карманыбыз инсульт болуп калган. Азыр 2 бир тууганы бар, бирок чет мамлекетте болгондуктан ушул жерде күн кечирүүгө туура келет. Мен турмушка чыккан эмесмин вообще. Атам апам инсульттан каза болгон. Анан бир туугандарым 2 сиңдим бар. Ошолорго айтып өзүм калоом менен ушу жерге келдим. 3төн 4төн баласы барлар бар бу жерде. 5тен баласы барлар бар. Ошолорду көрүп туруп турмушка чыкпаганыма өкүнбөйм да. Жаманбы, жакшыбы бар бир ата-энеси да. Ата-энени таштаган болбойт го дейм. Карысы бардын ырысы бар. Мына ушундай аталышта бүгүн Жалал Абад шаарындагы кыздар балдар кыргыз-түрк лицейинин жааматы бул жайга өз белектерин алып келишкен. Анда кир жуучу, техника жана шириндик баштыкчалары таратылды. Биз дагы ушул акцияны карысы бардын ырысы бар деген акция уюштуруп, ошол кайрымдуулук каражат топтоп, лицей өзү каржылап, ушул Октябрьск айылы болобу, ушул айылга келип, ушул мекеменин жетекчилиги менен баягы макулдашып, муктаждыгын сурап, анан биздиге айтышты, ошо кир жууган машинка керек эле депчи. Анан ошону алып келип тартуулап отурабыз. Ар дайым улууларды урматтап, аларга сый көрсөтүү ар бир жаш муундун милдети. Мындан улам бүгүн карылар үйүнө аталган лицейдин окуучулары да келген. Алар улуулардын көңүлүн көтөрүү максатында концерттик программаларды тартуулашты. Ушул тапта Октябрь айылындагы карылар үйүндө 83 жашы улгайган адам жашайт. Алардын арасында 15-20 жылдап жашагандары бар. Жаңлай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.